Азыр эмистер алдыра чакыра турган биздин кадырлуу инсаныбыз, Аралаштын Алкуудулу, Кыргыз Республикасынын эл артисти, менин агайым, Айшатам, авам, кол чаап тосуп алыңыздар. Сиздердин алдыңыздарда бүгүн концертимди куттуктап келип болуп турат. Абдылда Иманкулов акем. Рахмат, анча чоң, көп нерсе күтпөгүлө, мен жөн гана куттуктап коеюн деп көрдүм. Мен азыр жана концерттин башында экрандан кетип аткан сен немен көрүп аябай таң калдым. Мен тарыхыма караганда сеники узак экен. Мындан көп жыл мурда мен 50 жылдык өткөрүп атканда Раматылык Рахман узгун сүйрөлгөн кагаз алып чыгып элдин баары настроениясын бузчу эле. Мен азыр Абдылданын автобиографиясы менен тааныштырып коеюн деп анан эл тажап кетет да, тетигинче сүйрөлгөн кагаз болсо анан муну качан окуп бүтөт, эмне кереги бар эле дегенсип. Анан чыгат эле дагы анан айтат эле болот. Абдылда Иманкулов 1900 жылы баланча айда баланча айылда туулган. Азыр 50ге чыкты болду деп. Анан сеники көп экен мага. Өзү сага ким совет берди, өзү кеңеш берди мындай артист бол деп. Артист бол деп? Атаң? Атаң, Апаң азыр көрүшүм, мен атаңы көп жылдан бери тааныйм, апаңы жакшы көрүшүм, азыр көрүшүм деген. Жакшы көрүшүм дебетмин да. Апам каршы. Өзү мен аял көрсөм эле жакшы көрө берем негизи. Мен азыр ушундай бир нерсе бар да, ошо атасы артист болсо баласы да артист болуш керек, тигиниси да мунусу да артист болуш керек деген. Ойлойм да, ушу эмнеге бир үйгө бир ит жетпейби дейм да. Бир үйгө бир эле ит жетет да, экити эмне кереги бар дейм да. Себеби мага дагы ушундай көп суроо беришет. Сиздин балаңыздан барбы? Рахмандын баласы жүрөт, Манастын баласы жүрөт, тигилер жүрөт. Анан сиздин да балдарыңыздан барбы? Сизге окшогон деп коет. Мен айтып коем, бир үйгө бир ит жетет деп коем ушуну. Анысыңарындай эми концертиң кут болсун. Ийгилик болсун. Жамбыл атаңчылеп 70ке чыкканча темселеп жүрө бербей, эчтекеге жетпей, менчилеп эл артисти бол эртең. Муну айтып аткан себебим, илгери Раматылык Эстебес Турсуналиев СССРдин эл артистин алып, анан Москвадан учуп келсе коллектив куттуктап атат дейт. Кандай гана мээнет кылдыңыз, өзүңүздүн мээнетиңиз, кандай кылып ушул ийгиликке жеттиңиз десе, Раматылык Эстебес байка айтатмыш, айланайын Кудай, ушу жакамды кармап жүрүп жеттим ушуга тиги. Десе анда Асанкул Шаршенов айтат дейт. Мен деги эле кармабаган жерим калган жок, эчтекеге жетпедим го дейтимиш. Муну айтып аткан себебим, адамдын бактысы мындай неме демес да, мындай пайдубалы бекем үй бүлө күтүш керек да. Артистте билесиң, турмуш ар кандай. Мындай болот, тигиндей болот, эрте келесиң, кеч келесиң, келбей каласың дегенде болот. Ошондой үй бүлөнү бекем кармап калыш үчүн ар кандай опыт керек да. Чын. Андай баягындай болот да, кээде моюн калыш керек, кээде кечирим сураш керек, кээде болбой беттирмачылык кылыш керек. Кээде үйгө келбей калганда тим эле жаныңда үстүңөн чыгып калса да таанышың керек да. Өлүп кетейин, мен муну тааныбайм дешиң керек да. Көргөн жокмун, уктап калыпмын, ойгонсом жанында жаттыр дешиң керек да. Жанды жеш керек, мен как опыттуу киши катары айтып коеюн. Өлүп кетейин деп. Каргангандан эч коркпо, үй бүлөнү сактап калыш үчүн карганыш да керек.
өлүп кетейин деп эркектин баары эле карганы биле жүрөт, кана өлгөнүбүз жүрөбүз го. Анан антип үйгө келбей калганда эч качан доступ атын айтпа, макулбу? Дос жаман, дос сатып коет. Вообще айтпаш керек. Айтпаш керек, керек жок. Илгери менде ушундай болду да. Үйгө келбей калып, же иштен жооп даярдап албапмын. Үйгө келе калсам эле жең тура калып эле таң атканча үйгө келбей кайда жүрөсүң деди эле. Оозума мына келесо Жамбыл келиптирет. Жамбылдыкында болдум дедим, экөөбүз отуруп таң атканча шахмат ойнодук. Ишенбесең телефон чалып сура деп берип атпайм. Телефонду мен айтам десең атам. Десем чалып атат. Алло, Жаке, Абдулда түндө сеникинде болдубу? Десе бу келесо дагы акылдуу болуп, ооба. Мен ошо менче токтоп калбай, азыр деле жанымда отурат да. В общем, кереги жок эле досторду айтышы да. Кээде калпайт. Кээде башка, кээде чыныңдайт. Кашайтып туруп чыныңдайт. Аял деген ушундай болот. Кээде кашайтып чыныңды айтып отурсаң, түк ишенбейт дагы, калпты урдуруп атсаң, мою каттата. Бирде менде ошондой болгон да, айтып эле жүрөм го. Үйгө келбей калып, не деп айтарын билбей келатсам, бильярдный зал ачык экен, кирдим да бор менен чийип агала кылып алып кирип бардым. Адатымча турган экен эшикте. Каякта жүрдүң деди эле. Кеч болгон да. Жашырбай. Кечинде бир жерге отурушка бардым дедим. Барсам бир келин менен таанышып калдым. Отуруш бүткөндөн кийин үйгө жеткизип койбойсузбу деди. Үйгө жеткизип бардым. Анан мынча келгенден кийин үйгө кирип намаз тийип чыкпайсызбы деди. Анан намаз тийип чыкканча эле минтип таң атып кеттир деди. Десем жеңең эмне дейт дебейсиңби? Минтип костюмдун агаласын көрүп алып, калпайтпа акмак, сен дагы бильярдта жүрдүң деп. Ой акмак, билип койдуң а дедим. Десем ушунча жыл сенден жашап атып анан сен мен билбегенде ким билет деп коет. Биякты карап ал, сен акылдуу болбой кара эркегиң деп атам. Мына ошондой опыттарды үйрөнүш керек. Керек, аябай керек деп айтасыз. Көрүп турам да, опыт аз да менде. Көбүрөөк. Жок, сенде капыр көп эле болуп калса керек эмне. Эгер атаңды тартсаң бир топ жерге барып калдың аны. Артист деген элдин жүрөгүнөн түнөк табыш кыйын да. Тойсо оңой. Элдин жүрөгүнөн түнөк тапкандан кийин менчилеп 60-тан өткөнчө көрүүчүлөрдүн кой бербей кармап туруш бул азап. Аны үчүн эмгек керек, мээнет керек. Илгери Нарынга концертке барып калып, бир радиосу бар экен, чакырып алышты интервьюга. Анан түз эфир экен да. Мен ошол жерде сүйлөп атсам, үнүнөн угулуп турат, ар ким суроо берет экен, бир жаш кыз менден сурап атат. Абдулдаке, сиз өзүңүздү Ильяс Абдыразаковдун деңгээлине жеттим деп ойлойсузбу деп калды. Жандагылар күлүп калды. Деди эле мен айттым, мен кайсы жерге жеткенин билбейм, мен өйдөтөн ылдый түшүп келатам, Ильясты ылдыйтан өйдө чыкты деди эле, бирок жолугуш элекпиз деди. Ансыңарындай сен экөөбүз тезирээк жолугушалы, макулбу? Биринчи концертиң экен, кут болсун. Республикасының эл артисти, устатыбыз Абдулда Иманкулов.